Кылган эмгеңизге чоң рахмат. Ананда кайтарым Кочкор жамааттын эли байкебиздин эмгегин урматтап сыйлап, кино театрына атын берип, мынантип айкел тургузуп аткан эл журтка сиздерге рахмат. Бир туугандары, инеси, каякта жүрөт ал киши? Карындаштары, сиздер кылган таазимиңиздерге чоң рахмат. Гена байке биз менен, бүгүн да биз менен, дайыма биз менен. Гена байкенин эмгеги өчпөйт жана өчпөсүн. А Гена байкенин эмгеги өчпөсү үчүн биз дайыма эстеп турушубуз керек. Дайыма бул айкелге сыйынып турушубуз керек. Миң мертебе рахмат Кочкор эли. Рахмат сиздерге. Назир Исмаиловна, чоң рахмат сизге. Эндиги сөз Дооронбек Садырбаев атында Кыргыз телефильм студиясынын директору Нуржан Качиевна Токонбаева. Кесиптештер менен өтө кубанычтамын. Анткени Гена байкенин мекенине ата журтуна келип, Гена байкенин эмне үчүн Гена байке деп айтып атам. Гена байке Гена Садырович деп айтсак, ал суранчу эле Гена байке деп эле айтып калат деп. Анткени ал өтө жөнөкөй, өтө таза, бизге өзүнүн тартиби менен, өзүнүн акыйкатчылыгы менен, өзүнүн таланттуулугу менен үлгү көрсөтүп келген. Биздин коллективибиз сыймыктанабыз. Ушул киши менен Гена байке менен 30 жыл иштештик. Чынында Гена байке киносу баштаганда съемочный группада тартип бар эле. 7 десе 7де, түнкү 2 десе 2де келип, мындай инсандар бир 100 жылда бир жаралат болуш керек. Сиздерге мен өтө кубанычтамын. Чынында ата журтуна мекенине келип, мынакей бүгүн салтанаттуу Гена байкенин айкелинин азимине катышып отурабыз. Баарыңыздарга Нарын областынын өкүлчүлүгүнө, райондун өкүлчүлүгүнө, эл журтуна, жакындарына, бир туугандарына, Дамир эже, сиздерге чоң рахмат. Гена байкени баарыбыздын жүрөгүбүздө өмүр бою унутпайбыз. Гена байкенин сөздөрү биздин жүрөгүбүздө, биз дагы аракет кылабыз, элибизге, мекенибизге кызмат кылган коллективибиз менен. Сиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат Нуржан Качиевна. Эндиги сөз Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мурунку төрагасы Исаев Канат Керекановичтин. Assalamu alaikum, урматтуу жыйындын катышуулары. Саламаттуу жыйын болуп атат. Өтө ыраазыбыз. Эң эси Макен байке уюштурган туугандарга, бир туугандарга, эми Геннадий Базаров агабызды Кыргызды арасынан ким тааныбайт, эмгеги өтө зор. Анан бүгүн дагы бир жолу мына кыргыздар туугандары, жердештери баалап мына айкели орнотулуп атат. Кинотеатрдын аты берилип атат. Мен ойлойм бул кийинки муундар үчүн дагы өтө жакшы нерсе. Ошол ыраазыбыз, куттуктайбыз. Рахмат. Эндиги сөз Нарын облусунун экс-губернатору, экс-айыл чарба министри Узакбаев Эмил Узакбаев. Урматтуу агайын туугандар, бүгүн касиеттүү кара Кочкор жергесинде жакшы тарыхый окуя болуп атат. Себеби заманыбыздын залкар инсаны. Бул кинорежиссер Геннадий Базаровдун тууып өскөн жерине мындай татнакай эстелик ачылып атканы бул чоң окуя. Эң эле мен уюштуруучу комитетке, үй бүлөсүнө, биздин Дамировичке, Макен абыл досубузга жана башка бир туугандарга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Албетте мындай иш чараны бирөө
uyuşturuгуч болуш керек, инициатор болуш керек, uyuşturuш керек. Ошол мезгилде мына райондун жетекчилиги, администрациясы, комитеттер арасында инип турат. Жакшы аким болуп иштеп атат. Бошкор жеринде аким болуп иштеш оңой эмес. Камил. Жерде Турдакулов 25 жыл Кыргызстанды башкарган айыл. Ошол жерде ишкеп, эл менен эл болуп, журт менен журт болуш деген чоң талант. Башка районда иштесең болот, бирок Кочкордо иштеп кетсең айтасың. Турдакулов айылында иштеп кеткенмин. Бул касиеттүү Кочкордон кимдер гана чыкпаган. Атактуулар. Ошонун катарында мына биздин агабыз биз түрүү кезинде жанында болуп калды. Биз мактансак болот, биз сыймыктансак болот. Геннадий Базаров менен чай ичкенмин, кофе ичкенмин деп. Жанында болгонбуз деп байке менен. 60 жылдык юбилей өткөргөнбүз да макенабыз деп. Биз мактансак болот. Ошон үчүн кыргыз түрүү кезинде урматтап сыйлаганды үйрөнүшүбүз керек. Мына кече апазымыз 90 жылдыгын өткөрүп жерде чогуу болдук. Ошондо сөз айтылды, şu түрүү кезде сыйлайлычы. Өлгөндөн кийин аны мактап чыгасың. Бул кыйын болчу, тигиндей болчу, мындай болчу деп. Ошон үчүн Кочкор туугандар, силер сыймыктансыңар болот. Силерден Ормонхан чыккан Кыргыздын ханы, Усубалиев чыккан. Калгандарын тизмектесе көп. Ошонун катарында Геннадий Базаров чыккан. Геннадий Базаров деген биздин жашыбыз, биздин замандашыбыздын Геннадий Базаровдун чыгармачылыгы менен, кинолору менен биз өсүп жетилдик, чыктандык. Жалаңгына Кыргызстан эмес, бүткүл Советтер Союзунун бардыгы көрүп, жаштары тарбияланды. Биз бүгүнкү жасап аткан ишке касиеттүү Кочкорлуктар чоң иш кылып атасыңар. Мен ойлойм, ушундай кичинекей нерседен түбөлүк болот. Маданият болбой, эл болбой, тил болбой, маданият болбой. Анан эми ушундай чоң кинематографияда, чоң Советтер Союзунда чоң эсирнелер артист болуш деген оңой эмес болчу. Бардыгыбыз кыргыз эли Геннадий Базаров менен сыймыктансак болот. Чоң рахмат бардыгыңарга, уюштурушарга. Аман болгула, бар болгула. Биз дайыма Геннадий Базаровдун замандашы болгонбуз. Түрүү кезде чай ичкенбизде сыймыктан жүргөндө болушубуз керек. Чоң рахмат уюштурушарга. Рахмат, Эмил Жапаевич. Endiki söz Ardager Aksakal Karyalı Sazan Bayke'ye verilir. Sazan Bayke. Eskert tuğarağımla elde etmiş. Yakın. Mikrofonga yakın. Urmatlı tuğandar. Базаров Кеңешбек деген бұл Кыргыздын абдан чолпон жылдызы болгон. Өзү адамга жаманчылык жасабаган, бирөөгө жаман айтпаган, кыргыз элин, кыргыз жерин деп жүрүп өттү. Бул өзү дагы анау кыргыздын namdı keçirek alıp kaldı da murdara içine özünün zamandaşları, tengdüşlerinden içine geçiverek aldı. Bırak öte aviriminen, Kadir Barkı'nın eğli cerine, uruk tuğanlarına Kadir Barkı'nın öttü. Jatkan jeri jay toprağı torku olmuş. Adinede jannattan jari iymani joldaş boluşacak. Bulbay kalıp jakın. Jakınırak söyleseniz. Abi bittiniz mi? Bayke çok rahmat. Anda endiki sözlü Kapagay Tivat'taki Görkem Süret Müzeyi'nin direktörü Aygül Toktobek'ine Mehmet Kaziye'ye verelim. Var mı? Aygül Toktobek. Саламатсыңар. Эми кечирип коюңуз, мен расмий тилде сүйлөйүн. Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо за то, что пригласили. И, наверное, это очень знаковое
событий, потому что любая такого рода высоты профессионализма личности, она возникает не просто так. Самое главное – это гены, самое главное – это род, самое главное – это земля, на которой родился человек. Потом идет классическое классное образование. И, наверное, очень важно, когда человек всю свою жизнь ищет, находится в поиске, потому что настоящий талант, настоящее творчество – это есть поиск, это есть неустанная работа, это способность этого талантливого человека нас как бы приучить к тому, чтобы видеть прекрасное, но в то же время видеть и безобразное, очень хорошо изучать прошлое, заниматься настоящим и давать нам возможность мечтать о будущем. И вот творчество Геннадия Садыровича – это и есть тот поиск, который для него был, это каждым днем, и это поиск, который вылился в замечательные работы, которые были очень авторскими, были очень сложными, они были всегда на грани того, что этот человек занимался не только чистым искусством, но и тем, что он занимался решением социальных вопросов. И мне хочется поблагодарить вас всех, людей, которые живут на этой благодатной киргизской земле Хочгорка, поблагодарить всех его коллег, которые работали вместе с ним и в кино, и на телевидении. И прежде всего, наверное, поблагодарить семью Геннадия Садыровича, которые сделали все для того, чтобы после этого... Это, наверное, семья всегда помогает быть человеку творцом. Ну и после этих трагических событий, когда он очень рано уходит, эти люди проявляют вот этот киргизский национальный традиционализм, когда мы традиции передачи информации о том, что было, это наша традиция передавать из поколения в поколение. И, наверное, вот как бы дача имени кинотеатра, установка памятника, это все работа не только на сегодняшний день, но это прежде всего работа на будущее. Я хочу поблагодарить всех и всем пожелать счастья, здоровья, бармулла и дай Бог всем нам процветания нашей киргизской земли. Спасибо. Спасибо большое, Гүл Токтабековна. Эми, урматтуу агайын туугандар, азыр мына Геннадий Базаров атында кинотеатрдагы ачып коюшубуз керек. Так? Ошон үчүн акырын кинотеатрды көздөй жылсак, акимди чакыралы, Камил Алиаскарович и Маратбек Жумабековичтер барып дагы ошо расмий ачылышын кылып берсеңиздер, акырын ошол кинотеатрды көздөй жылалы. Давай, yemeğe çağırdılar kino katan. Koçkor'da çok merhamet yemeğe. Hoppa. Bolchapıl. Emir Uzakbayev geçip otatlar. Давай, телевизор. Rahmat. Giringizler. Oğlum dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bu babam neyse şimdi yaptı. Ne oldu bu? Tamam çok. Koca da var. Seni görmedi departman.
duran abi. Kim diye burada? Muhtarlar da Mustafa. Yürü bu işlerden. Geçip koronda bir işler. Yetmiş geçti değil mi?